Жубайлар ортосундагы болгон коркунучтуу апаат жөнүндө сөз кылып келебиз. Ал жубайлардын ортосундагы болгон коркунучтуу апааттын негизги себеби бул ортодогу болгон урматтын жоголуусу деп бир канча жолу кайрылууларыбызда токтолгонбуз. Чындап эле жубайлар ортосундагы болгон эң күчтүү иммунитет бул бири бирине болгон урмат, сый. Эгерде ошол урмат, сый жок болсо, ал урматсыздыктын артынан келген кесепеттердин түрлөрү абдан көп. Анын эң жеткен чеги бул мына биз күбө болуп аткан мурду башын кескилеп, улагын кескилеп, азап тозокко салып, ур токмокко алган бул жеткен чеги. Эң эле төмөнү мындайча айтканда анын суранычын же кайрылып аткан сөзүн же болбосо кайсы бир өтүнүчүн капарга албай, ага көңүл бурбай коюу. Мунун өзү эмне болгон көрсөткүч ушул. Анын эң жогорку чеги ур токмок болсо, эң төмөнкү чеги өзүнүн жубайындагы болгон өтүнүчкө, кайрылууга эч кандай маани берүү болгон болсо, анда бул үйдө эч кандай эмне жок. Жашоонун шаңы, жашоонун маңызы жок. Карап көрүңүз, биз кээ бирки үй бүлөлөргө барып калсак, байкайсызбы, кээ бирки үй бүлөлөр болот, өтө жөнөкөй, өтө жупуну жашайт. Ушунчалык кармаган кесеси деле эски, үйүнөн кээ бир жеринен тамчы таанып турат, бирок үйдүн ичиндеги болгон шаң, үйдүн ичиндеги болгон мындайча айтканда мамиле, бири бирине болгон сый урмат, бири бирине болгон сүйүү ал жыттанып турат да, кадимкидей сезилип турат. Кээ бирки үйлөр болот, ушунчалык заңгыраган менен, мындайча айтканда материалдык жактан ал ушунчалык алтындардан бери илип салган, бирок үйүнө кирсең адамдардын көкүрөктөрү кедей. Эч бири бирине болгон урматы жок, бири бирине болгон сыйы жок, бири бирине болгон дагы жакшы көрүү сезими жок. Натыйжасында эмнеге жетет адамдар? Урматсыздыктын артынан бул жашоодогу болгон эң даамдуу нерсени сезбей калышат. Ошондуктан эгерде кайсы бир үй бүлө ичинде өздөрүнүн жашоосунда жубайлар ушундай нерсени сезип аткан болсо, дароо бул нерсени өзгөрткөнгө аракет кылгыла, себеби деген бул колдон келет. Урмат кылганды үйрөнүңүз. Айрыкча келинчектер күйөөңөргө сиз деп кайрылууну адат кылыңыз. Атасы деп кайрылганды адат кылыңыз. Эркектер болсо келинчектерин, балдардын апасы, кожойке же болбосо дагы бир өзүңөргө ылайыктуу болгон жакшы сөздү айтууну, же болбосо бири бириңердин өтүнүчүңөргө маани берип, ошол өтүнүчтөрдү толуктаганды же болбосо ошол өтүнүчтөрдү аткарганды эмне кылыңыздар, колго алыңыздар. Натыйжасында качан үйдүн ичинде жылуу маанай, жылуу сезим пайда болот дегенде, качан ошол үй бүлөдө жубайлар ортосундагы болгон урмат, сый орун тапкан соң.